Кубанычбек Маликов акылы менен жүрөгүнүн күчүн бириктирип, эл үчүн жасаган эмгеги 2025-жылы Улуу Ата Мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгы белгиленет. Ушул маанилүү датанын урматына жана Москванын коргоочуларынын эрдигин эскерүүгө, ошондой эле улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата Коргоо министрлиги жана Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабы Ысык Ата айыл өкмөтүнүн 3 эмчек айылында согуш мезгилиндеги акын «Биз Москвалыкпыз» чыгармасынын автору Кубанычбек Маликовдун кичи мекенинде Москва үчүн күрөш аттуу жөө жүрүш өткөрүштү. Иш-чара Кубанычбек Маликовдун эстелигине гүл коюу менен башталды. Мындай маанилүү иш-чара Маликовдун кичи мекенин өтүшүнө бир топ себептер бар. Анткени кыргыз эл акыны, жазуучу жана драматург Кубанычбек Маликов Улуу Ата Мекендик согуш башталганда өз ыктыяры менен майданга аттанып, бирок кийин машыгуу учурунда искусство адамдары үчүн борон келип, жазуучуну кайра чакыртып алышат. Ошентсе да Маликов кыргыз эли блокадада калган ленинграддыктар үчүн топтогон азык-түлүктү темир жол менен ошол түндүктөгү шаарга чейин коштоп барган. Ал окуяга арнап Ленинград күндөлүгүн жазган. Анда москвичери согуш учурунда Москваны коргогон ардагерлердин окопторуна чейин таратылып берилген деп айтылат. Как писатель, поэт, он много очень писал. Биз урпактар катары бүгүнкү машка катышып жатабыз. Атабыз Кубанычбек Маликовдун «Биз москвичпиз» ыры ошол кездеги Москваны коргоочулардын окопторуна чейин таркатылып берген деп ушул жерден элдерден угуп жатабыз. Анын согуш жөнүндө мындан башка да чыгармалары көп. Бүгүнкүдөй иш-чара Кыргызстанда эле эмес, Россиянын шаарларында да белгиленип жатат. Анан өзгөчө могу кадыр мунун ырлары көп, элди, жерди, мени согуш убагында да жашкан ырларын жаңы эле уктуңуздар да. Албетте биздин москвалыктарыбыз деп ошол жерде көп дем күч берген экен фронттогу биздин эмелерге, жокерлер, баатырларга. Памфилов дивизиясынын эскерүү күнү менен бирге Кубанычбек Маликовдун айылындагы Жакышев атындагы мектепте анын ысымы берилген окуу кабинети ачылды. Бул көрүнүштөр жаштарды патриоттулукка тарбиялоо менен бирге мекенди сүйүү жана улуу инсандардан үлгү алууну көздөйт. Классын Кубанычбек Маликовго деп арнап ачып атабыз. Эстелиги бар болчу, аны азыр белгилеп, тегерек четин тазалап, татынкай кылып, балдардын баягы военный патриотизм деп атпайбыз, военно патриотический состояние деп ошого келтирели деген ойдобуз. Маанилүү иш-чарага акындын тууган уругу, небере чөйрөлөрү жана айыл эли да катышты. Я благодарю наш народ Учемчека. Ушундай улуу инсанды чыгарган айыл элине ыраазычылык билдиргим келет. Мындан арыда таланттуу, белгилүү адамдар чыгышына тилектешмин. Биздин да атабыздын тилеги кабыл болдуго деген ойдомун. Анткени анын эстелиги айылда турат жана ушундай иш-чаралар да өткөрүлүп жатат. Дайыма тынчтык болуп, согуш болбосун дейт элем. Чтобы войны никогда не было на нашей территории. Бир гана ушул Учемчек айылына келген аскер бөлүктүн өздүк курамдары 5 чакырымда Чуркоого катышууда эмес, андан тышкары областтарда биздин аскер бөлүктөрдүн өздүк курамындагы ушундай марштарды уюштуруп атат да бирге. Бунун баары тең келе жаткан 2025-жыл Улуу Ата Мекендик согушунун 80 жылдыгына арналган көптөгөн иш-чаралардын планынын алгачкы иш-чаралары болуп атат деп айтып кете алам да. Иш-чаранын жүрүшүндө жаш жоокерлер тарабынан атайын даярдыктагы көргөзмө жана мектеп окуучулары тарабынан Кубанычбек Маликовдун чыгармалары окулду. Кошумчаласак, Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги тарабынан Москва үчүн күрөш аттуу жөө жүрүш Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн аскер кызматчыларынын коштоосунда башка аймактарда дагы өткөрүлүп жатат. Бакытбек Болсунов, Гүлчөрө Казымкулов, Азия ТВ, Чүй облусу.